Süйлöçüler emosiyaga aldırmay, Musul sözdün kanatla geleginde söyleyiniz. Gelingizler, çakırık taşlap, birovga canını aytmay, antkeni bardığınız bir tuğanız, erken bet karaşağız, salamdaşağız, çay içeyiz. Oşan için bir gana usul sözdün tegeleginde Akbaşı eline Kıtay girmesi için biz derimizi saktap kılarız degen Ulan aslında kadar söyleyiniz. Arganday çağımçılardan, arganday elbisarlardan sözüne girip Akbaşı ile montuk geçip degen sözden alışmalarını dağı bugün intimakta ötkör olan tügünler. Gelinizler, asır, men şu derge söyleşsin. Bizden uyuşturucu toğunun müşesi, bizden Baatır kıssayıp kayınla bolgan ejemiz baktı güleceğe söztün kesegin bireyin. Саламатсыңар bu mekendештер. Ушунда суукта келип бергениңерге чоң рахмат. Бизде бир эле проблема болуп атпайбы? Кытайга жер берилбесин деп. Мен просто информация берип коеюн да. Булар деген айтышпайбы азыр бийликтегилер силерге ырыскы кут келип атат депчи. Каякта Кытай берет бизге ырыскы кутту өзүлөрү бербегенден кийин бул бийликтегилерде. Мына 28 жылдачы 30 премьер болуптур. 5 президент алмашыптыр. 17 спикер болуптур. 6 сазывдын сансыз депутаттар болуптур. Ошолордун баары бизде эмне ырыскы менен кут алып келдиби? Ошолор алып келбеген анан Кытай алып келмек беле. Ушулар иштей албай атат. Бизде деген азыр алсыз бийлик болуп атат. Ошон үчүн биз ишенбей ушундай митингге чыгып атабыз. Чынбы? Мына азыр деген депутаттар эмес, айыл өкмөтчү көчөкү иштегенге жооп бербейт. Барсаң деген мага чейин болуптур дейт. Анан бизден мына азыр баарыңар билесиңер, айыл өкмөткө бар, акимчиликке бар, бир токтом косяктары кетсе, муну деген мурунку чыгарып кеткен деп жооп берип атышпайбы? Анан 49 жылдан кийин кимден жооп сурайбыз? Кимдин башын байлайбыз тетиги жерге канжыгага? Биздин урпактар кимди байлайт ошака? Чынбы? Туурабы? Ошон үчүн каршыбыз. Если бы мамлекет күчтүү болсо, анда туура деп ишенмекпиз. Мына 30 жылдан бери эле ишенип эле келатабыз бийликтерге. Өзөнгө кушту биз билбей калдык. Ошондой деген маңыроо экенбиз да, бийликке ишенип алдыртып салдык, ошо алдыртып кетти Кытай. Мына Каркыраны да Бакиевтер алып кетишти. Сатып кетишти, качып кетишти. Бул жерде деген бийлик айтып атат, 20-30 киши эле чыгып атат бул митингге депчи. 20-30 киши жеп атат, тонуп атат Кыргызстанды. Чынбы? Анан кийин качып кетип атышат. Аралдарды сатып алышат, особняктарды. Бул госжумушта иштегендерчи, госжумушта иштеген тети бийликтегилер. Каяктагы хан сарайларды салат 10-20 миллионго. Каяктагы машинелерди минет жыптарды, жанакы $100,000 кайсы акчага? Ошону биздин акчабызды жеген үчүн, биздин ырыскы кутубузду тоноп таан жеп түштү ошон үчүн. Эмоцияга берилип атам, кечирип коюңуздар. Ошондой болуп атпайбы? Түйгөндөр, Кытайларга жерди бербейбизби? Анда кесекти Актала Талдысуу айылынын атына берейин, биздин будагы мүчөсүгө. Урматтуу Акбашы айылынын калкым, мен сиздерге азыр айтып кетейин. Азыр менин агам өлүп, сөөгү келтат. Ошону карабастан мен уш жерде турам. Урматтуу биздин ыйгарымдуу өкүл Байке, Жакып байке, сиз ушу эл бар үчүн, Болот байке, орган боюнча, эл бар үчүн уш жерде сиздер ушу кызматта турасыздар. Сиздерден суранарыбыз, эл жакта болуңуздар. Жерди бербейли, сураныш сиздерден. Калай калкым, ушул Акбашы алтын чөйчөк жерибиз. Кыргызстан боюнча Кыргыздын каада салты нускасы ушу Акбашта сакталып турат. Буну кыргыздар болгон жерден айтып келишет.
ушул жерди сактап калалы. Biz mına Швейцарияга бергис жербиз. Швейцарияны көрүп атасыздар. Эч бир байлыгын каспастан, жерин сатпастан, азыр дүйнөдө эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп турат. Биз келечекте ошол мамлекеттерге тең элебиз. Мына малыбыз менен, таза продукциябыз менен, таза кымыз сүтүбүз менен ошол деңгээлге жетели дагы балдарыбызга өткөрүп берели. Урматтуу биздин жогору жактагы өкүлдөрүбүз, угуңуздар. Бул жерде 30 киши эмес, 30 миң киши бар. 30 миң киши азыр ушул ат башын сактап калалы деп турат. Кыргызстандын булуң бурчунан келген, булуң бурчунан чалган адамдар дагы ушул ат башыга чеп болуп берели деп турат. Биз урпактарыбызга өткөрүп берели. Таза турган ат башыбызды, чечтеп атабызды, жалпы ата энелерибиздин арбагын Кытайларга тебелетпейли. Сызганабыз. Арбак ыраазы, тирүү ыраазы деген сөз бар. Арбакты сыйлайлы, калайык калкым ат башыны бербейли. Урматтуу элим, маалымат үчүн сиздерге айтып коеюн. Мен 3-4 күндөн бери ар бир айылдагы спикерлер менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Ошолордун сиздерге айтып кой деген аманатын айтууга укук бериңиздер. Туугандарым, азыр биздин арабызда ошол биздин спикерлерди аким жибериптир, губернатор жибериптир, премьер өзү чакыртыптыр, элди алдаш үчүн деген аргандай ушак айыңдар кетип атат. Азыр мына бул жерде төрагалар болсо келип өзүңүздөр менен айтып берсеңиздер да болот. Азыр анан мындай туугандар, мен ошолордун сөзүн ооз айтып коеюн. Алар сиздердин шайлаган депутаттар, ошо төрагалар сиздердин үнүңүздөрдү жеткирүү үчүн жогорку жакка барып премьер менен жолугуп келиптир. Ошол жөнүндө эгерде уруксат берсеңиздер, биздин акимге сөз берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу агай туугандар, ардактуу агалачак апалар, урматтуу жаштар, урматтуу алыстан атартып келген короктор. Мына бизде Мука Шалтакыч турат, биз сыйлаган. Баарыңыздарды мындай айтканда куттуу ат баш жергесине кош келиптиңер деп айтчымын. Анан урматтуу туугандар, мындан бери 3-4 күн мурун биздин айылдык кеңештин төрагалары бош болуп кайрылуу жазган экен өкмөткө. Ошо бизди кабыл алсаңыз, элди менен уксаңар деп ойлойм мененчи. Мына ошол жерден 22-23 кишини кабыл алды. Урматтуу Алгазым Мукабек Дүйшөкевич. Ошол жерден мындай талап болду, урматтуу туугандар. Эжекелер, байкелер, өзүңүздү сыйлайлы дагы уруп коелу. Провокация калтырбагыла. Билем, азыр ат башташтары биз үчүн провокация уюштуруп аткан. Кечирип коюңуздар, провокация калтырбай, уруп коюңуздар. Урматтуу апа. Урматтуу мына жаштар. Урматтуу туугандар, кары келсе, жаш кесишке дейт, аксакалыбызга келген атабызга сөз берет. Келиңиз ака. Урматтуу ат башылык туугандарым, силер бүгүн биз бул жерге бекеринен чогулган жокпуз. Бөөреки Кытай алам деген жерин бербейбиз. Бербейбиз. 49 жылдан кийин силер чол болосуңар жаштар. Биз жок болобуз. Ушул ойгон тетиги ак үйдөгүлөр 99 жыл же болбосо о дүйгө кетет.
ошондо ким доболот жерди? Ким ээлик болот? Эми улуп койгула. Факт боюнча биз Үсөнгө куузду бердикпи? Алдыбы? Ат десең курагатпай чыйраны бери жылдырам деп, бул жерде тооланып келип аран тиіп, азыр пулнометти турат. Нары жылдырды. Ордуна. Эми туугандар, дагы бир маселе. Бул ат башында нефти чыгат. Кудай айыргандай нефтинин бажерис. Бул кара сууну буркан сарай буркан деген сасында. Ушо кара суу келгенде кийин ушу нефтини сурайт да. Кайланайын патриот кыргыздар силер иштете албайсыңар, биз иштетебиз деп. Бул жерде дүйнөлүк мааниде нефти бар. Орустар келип буроосун бурабатып сындырып алган. Анан тараганбыз, анан кеткенбиз. Тарап кеткенбиз. Ошондон бери бул нефти сакталып атат. Булардын расчету ушу жерде. Анан мындан кийин Кара Тоодо деген көмүр жатат. Бир туугандар, келиңиздер эми сабырдуу болуп, могу биздин акимибиздин сөзүн аягына чейин угуп коюңуздар. Кыйкырбай, ким өсүн суйласа, акимибиздин сөзүн угуп койсун. Аягына чейин угсун. Атчалдар, көбөлө сактагылачы. Түтүсүнүп тургула. Калай калкым, мына бу акимдин сөзүн аягына чейин угуп койгулачы, мен силерден сурабыз. Кыйкырбай угуп койгула. Урматтуу туугандар, мына алсаңыздар, мына жерден кабыл алып, элди менин төрагына жеткирди. Элди билмейт. Ошол жерден салынсын дегендер кептер болду, салынбасын дегендер кептер болду. Урматтуу туугандар, мына төрагына турат го. Андан кийин мына. Ne? Ana men hurmatlı tug'anlar, mana ушундайлар митинг салынбасын деген митинг. Мындан 2-3 күн бұрын болмады. Kitap kabul aldı, to'xtatibsin deb. O'sha qonunning bari mana. Hozir hurmatli bugun to'xtatibsin deyapsizlar. Ko'chada to'xtab qo'yilmadi. Mana bir taraf bilan cho'g'irlatamiz. Mana ko'chaga 2 kun bilan ma'lumotlar beriladi, to'xtatibsin deyapti. Mana qonunni olib ketdi. Hozir gelip buna cevap veriyorsun doktorda. Hurmatlı tug'anlar, endi emotsiya kaldırmay. Hurmatlı atsanlar tug'anlar, altınların untulaka gelingizler. Start tutib olingizlar. Hazır. Manas degan bizden kalliganin turg'unna bir tug'anma bereyim, o'zini so'zini so'ylab qo'ysin. Kel Manas. Assalamu alaikum Kırgız elim. Barsыңарбы? Men жанагы Манас аттуу каралап жаткан жигит мен болом туугандар. Мени ак жеримен күйгүзүп, ушундай караларды жүргүзүп жатат туугандар. Мен Кудайдын астында ант ичип туруп айталам, мен акмын. Жеримди акча үчүн сатпайм. Анан дагы бир нерсе айта кетчү. Bu hukuk korgоо organdары бул нерсени бир 2 мүнөттө таап койчу нерсе болчу булчу. Анан азыр муну истебей да жатышат, көңүл бурбай да жатышат. Кандай дейсиңер ушуга туугандар? Мен талап кылат элем, ошо жазаган жана голосовой жибергендер таап берсин, мен атымды сатып туруп. Ошону талап кылам. Кандай дейсиңер туугандар? Рахмат сиздерге. Bir tug'anlar, ушундай полкый менен биздин bir tug'anыбыз Жогорку Кеңештин депутаты Калининдик Алтынбек менен Алтынбек жүйүнүндө каралып атат. Айланайыңдар. Ат башынан bir чыгып келаткан дагы бир кулунун өсүбүз басалабызбы? Ошон үчүн мен талап кылам, ушундагы Алтынбекти Манасты каралаган бул хейкелдердин аягына укук коргоо органдар тиз берсин деп. Элдиктин
Elbirtin alыстан at arıtıp biz menен birge olal dep murunku Jogorku Kengestin spikeri Muharrem Akeş kelipti. Ününü gep koysanızlar. Араларыңыздар, урматтуу бир тууган атбашылыктар. Ушул силердин көйгөйлөрдү угайын деп атайын Бишкектен келдим. Мен өзүм ысык көлдүк болом. Мен жеримди эч качан бөлгөн эмесмин. Сен атбашы, сен баткен, сен көлдүк деп. Анан кийин силердин жерди 49 жылга арендага берет дегенди азаттыктан уккандан кийин биринчи жолу эле биздин баш министр Мухаммедкалый Абылгазиевке кат жаздым. Эй тууганым, мен Кыргыз Келечек коомдук бирикесинин атынан талап кылам. Бага жооп бергиле. Кандай шарт менен берип атасыңар? Кимге берип атасыңар деп. Мен жооп берсе жазсам, ал мага жооп бергенден ордуна Эркин Туу газетасы аркылуу Атбашы Жаштар Келечеги коомунун атынан жооп келди. Урматтуу Чолпонбаев, сизди сыйлайбыз. Сиздин эмне ишиңиз бар биздин ишибизге? Дегендей жооп келди. Мен мындайга чыдай албайм, туугандар. Анткени себеби Кыргыздын эли бирөө, жери бирөө. Муну биле турган эч ким жок. Экинчи маселе. Анан атайын бүгүн силердин чын эле мен жаңырышып атамбы, туура эмес кылып атамбы деп келдим. Анткени себеби бир 20-30 киши анан бир көлдүк элдин баарын козутуп атат деп кайра массалык маалымат каражатынан берип атат. Мен бүгүн келип отуруп силерди ушунчалык чечкиндүүлүгүңөргө, ушу жерибизди, тагдырыбызды өзүбүз чечебиз деп атканыңарды өз көзүм менен көрүп мен абдан ыраазы болуп отурам сиздерге. Ал эми Кытай жөнүндө сөз болгондо, урматтуу туугандар, Кытайдын саясатына ишенбешибиз керек. Алардыкы башынан эле ушундай байкоосуздан жөн эле басып алуу аракеттери бардык жерде болуп келген. Жакынкы убакыт алып көрөлү. Намибиядан Пакистанга чейинки жерди тартып алган Кытай эмеспи? Тибетти басып алган Кытай эмеспи? 67-жылы Жалаңаш колго биздин беделге Даманский аралына кол салган Кытай эмеспи? Алар граждандык жол менен басып алат дагы, ээлеп алат дагы, андан кийин биздин жараныбыздын кызыкчылыгын коргойбуз деп аскер киргизет. Жетиги Тажикстанда мындай болгон жокпу? Мен андайды каалабайм. Бүгүн Кытайдын бир жараны келип алат, алар чоң күчтүү мамлекет, ошол жарандын кызыкчылыгын коргойм деп эртең аскер киргизип жиберсе, ушул атбашы Кытайдын анклавы болуп калганын мен каалабайм. Мен ошон үчүн атайын силерди көрөйүн деп келдим, туугандар. Бүгүн силерди жакшынакай көрдүм. Мен дайыма силер менен болом. Барыңызбы атбашылыктар? Асыркы сөзбү? Патриот дегенибиз келечеги эле. Кымбаттуу Атбашы эли тургундары, ушу биздин тиги сеске капсула салдырган өкмөттөр курсун. Бизге элди айтпай дебей төбөлөп тепсеп, ошол жерге капсула салдырган өкмөттөр курсун. Кымбаттуу эл деген эл да, эл бербейт жерин. Эл деген эл. Элди сыйлагандар курсун, элди сыйлагандар өсүбүз менен өсүбүз жашай берели. Менин сөзүм ушул. Мен каршымын. Мен жерине патриотмун. Урматтуу агайындар, бүгүн биздин бир гана маселе. Атбашы жери бүгүн кетсе, эртең Кыргызстан бүт кетет. Себеби эле себептен эле кирип кетет, чынбы? Бишкекке чейин. Ошон үчүн жалаң гана ачуу калтырбай бүткө бир Атбашы жеринин сыймыктанган жерибизди айтайын деп койдум эле. Ак булут чолгоп тоогасın, адырда жайнап тоогасın, атырдай тупураган алтын бир чөйчөк Атбашым, айрымдар тескери иш кылып, асапка элди салбагын. Атбашым нетсе каңгайга, шор беле жаскан маңдайга, тартынып кантип калабыз, сөзүбүз турса таңдайда. Каңгайга, Кытайга келип иштесе, келиндер төлөп койбойлу,
қан мана сашалар бағы қатығын алам тыңдатпа биліктің сұрап жардамды ат башы сұрайды ат башы еліміз шақты көлгейін елдің қақсаса қан билік елді қақсатпа чаштай мазар күңгіреп қапабыл болды ұншақта қасиетті жеріңді алмандап келген бұл жаққа қандай ақмақ елеңер қан билік мені қаматпа ойланып жасап башынан қырғыз ел түскен асапқа жібек менен не ұстайын деп қырғыз ел сені бір таста жетім тоғасап талқалап ашепке сөйлеп қойғанды не енді янсап тарталап жалғыз қана бұл түрді орыстар қалар қалқалап ойланың еліміз қылғын жаратқан қалсын сен сақтап тыңдандар ал білістің ойыңыз қырғыз елін сақтап қалу бірақ үшінші атарыпты алыстан келген елді қинабай қысқа нұсқа сөйлеулеріңізді. Жақсыңарбы, айланайын. Ат башымдын ұйық, құтты, қасиетті жарандары, инсандары. Аман болғыла. Мына бүгін сіздерді көріп, абдан толқынданып тұрам. Мына бая күні 28-інде болды бұл жерде митинг, 30-ында болды митинг. Ошонун аркасыменен Калининде болды. Анда ар биринде айтылган сөздөр жазылып атат бардыгы. Ошонун баарынын жыйынтыгы менен Абылгазиев Нарынга келди деп кат менен кайрылып бардым мен лично. Элди бара кылбай деп. Ошондо кабыл алуу болгон жок. Анда дагы жалаң кызматкерлерди алып алып, мына Нарын эли макул деди деп телевизордон берди көрдүңүздөр. Бул бийликтин жалганчылыгы чегине жетиптир да. Элди бер жакка коюп көшөгөнүн артында каалаганын жасап, каалаганына кол коюп, каалаганын сатып, каалаганын аткарып жашай беришиптир 28 жыл бою. Чегине жеткен үчүн мына ал куттуу жер ат башыда акыркы чегине жетип бети ачылып отурат. Ушул жерибиздин касиети деп өтө терең багылайм мен муну. Баарыңарга ыраазымын. Ал кат мына 25 барак менен Абылгазиевке киргизилди. Анын жаабын дагы сурайбыз. Мындан эл орчундуу кабардар болуучу нерсени биздин элге, жерге болгон сыйыбыз, баабыз эч качан атуулдук парзыбыз эч качан өчпөшү керек. Мына өчпөгөн үчүн мынтип карапайымдар чыгып отурасыздар. Миң мерте ыраазымын сиздерге. Рахмат. Буга чейин түшүнбөстүктөр болду. Ар кандайындай тияк-бияка же болбосо бир бийликтин буйругун аткаруу болду. Түшүнүп дагы бүгүн элим мененмин деп турган биз бийликте могу укук коргоо кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз. Баардыгы эл менен чечилет. Бийлик дагы элдики, жер дагы элдики, байлык дагы элдики. Ошол элдики бойдон калышы керек. Ошол менин айтайын дегеним, баары жакшылык болот. Ынтымак болсун, ынтымак. Кыргыз Республикасынын Конституциясында жазылуу бийлик ээси эл деген. Ол басыларбы? Анда аксакалга сөз берем. Урматтуу эл журтум, урматтуу эл журтум, мен дагы ат башылыктын Калин айылынданмын. Мына мен буга түбүнөн бери каршы болуп, бир дагы карыш жер, бир дагы алакандай жер берилбесин. Мына берилбесин. Өзүңөр билесиңер мынакей, үзөн кууш кетти, каркыра кетти. Тажикстанга канча жер кетип атат. Мына бул Кытай элинде социализм деген менен булардын социализм башкача. Мына Кытайдагы өзүнүн жарандары мусулман калкын, дунгандарды, уйгурларды, кыргыздарды, казактарды азыр кандай акыбалга алып кетип атканын угуп аткандырсыңар. Жашоо болуп атат бул. Жанагы Жусуп Мамайдын баласынын баласы барбы немеде? Бишкекте окуган жанагы Кара Жорго деген бийди үйрөткөн, окуп жүргөн. Ошол бала кетип, телефону менде бар жок, эми бишекти. Мына ошон үчүн мына биздин мына өрекил өкмөт эми өкмөт болгону менен мына саткынчылык кылып атат. Жанагы Эмил Абдыкадыровдон кайдан чыккан эме бул? Ошон үчүн Мавреки жер биздин каныбыз төгүлгөн жер. Кошой аталардын, Манас бабалардын каны менен алынган жер бул. Бир нукумдайдагы жер бербейбиз, болду. Ел үчүн бир турабыз.
Анан жанагы жаштардын башын айландырып биримдик коом тигиндей мындай дегендердин кереги жок бизге. Азыркы сөз Багран сайылынан Арынов Кыдырмышев. Урматтуу ат башылык элим, бир туугандар, биз эч качан жерибизди бергенибиз керек. Эч качан жалпы бир муштундай болуп, чогулуп туруп ат башы эле ошол 200 гектар жер берди дегенибиз биз бүт Кыргызстанды берди дегенибиз. Ол эч качан берилмеси керек. Кытайдын буту баскан жер меники деп талашат. Муну эч качан сез деп атпайбы? Нарын сез деп бир эле аял иштейт. Бир эле аял. Мына мен билем. Ал Кендер өнден айтса, ошону жасай берет ал. Мына Казыеттен 24 гектар жерди беришкен 2006 жылы. Кара Суудан 90 гектар жерди беришкен. Калиниден 200 гектар жерди беришкен. Мына ушунун баарын эгер Кытай ээлеп кетсе, биз кайда барабыз? Биз мынакей 6 жаштан өттүк. Биз эми тиги жайга деп кандалып атсак, балдарыбыз эмне кылат? Неберелерибиз эмне кылат? Ошон үчүн жалпы Кыргыз эли Көлдүгүндү, Чүйлүгүндү, Таласынды, Баткенинди, Ошунду, Жалал Абадынды баарын ынтымакка чакырып, бизди да алыбыз келбесе, силер кошолосуң кыла деп чакырат. Ат башынын жерин, суусун Кытайларга ээлетпейбиз. Элим, мына Кештеге назарыбыз турат, Кошой коргонубуз турат. Ушу Кошой коргоп келген жерибизди кармата беребизби? Ошон үчүн эмоцияга алдырбай айтууга мүмкүн болбой атат бүгүн. Себеби биздин чоңдорубуз мына мурдагы күнү келип алып, мына жерде 15-нде келбесин 17-синде деп чыгарышат. Чагым чылдар келип, элди колдогондар келип, бир могу жерде 5 тал жаштар коомубуз дегендер келип алып туруп, элдин бүйрүн ысытып атат. Андай болбосун. Ынтымакта бололу. Силерди сакалдуу катары ынтымакка чакырам. Биримдикке Кыргыз элинин биримдиги үчүн чакырамын. Азыр Кыргызстандын баардык жерде проблемалар болуп атат ушундай жер жөнүндө, жерген байлыктар жөнүндө бүт баардык жерде Таласта болуп атат. Мына чегара боюнча Баткенде болуп атат дегенде, мына биз ушул алакандай ат башынын могу жерде 200 гектар жерин берсек, мындай бир сөз бар. Биз чоң бир кайыктабыз азыр Кыргызстан. Төмөн жагысында эл турат. Ошо элдер үстүнкүлөрдөн суу сурап экен кайыктын үстүндө кетип баратып. Мынтип суу сурабайлы астын тешип туруп эле ичпейбизби деп бир акылдуусу чыга калыптыр. Акылдуусу келиптир. Түйін тешкен екен, бүт барып чөгүп өлүп кеттир. Кыргызстан ошентип ат башына 200 гектар жер кетсе, бүт чөгөт. Биримдикте бололу элдер. Айта берсең біз. Калинайынан бир туугандар калиниттер барсыңарбы? Анда мына үйлөр берем. Урматтуу, ассаламу алейкум, урматтуу ат башы эли. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Ушу ат башы өрөөнүн Актала айыл өкмөтүнүн Калинин айылынын жаштарынын бири болобуз. Бул жакта азыр сөздөр болуп атат, жаштар өзүнчө, кырлар өзүнчө деп атат. Биз андай эмеспиз, баарыбыздын талабыбыз бир гана токтом жок болсун деген эле талап. Туурабы жаштар? Азыр бул жакта жаштарды өзүнчө бөлүү максаты болуп атат. Биз эч качан бөлүнбөйбүз. Ат башы эли только бирмебиз, бир максат болду. Кыргызстан бирмебиз болду. Кытай бизге келбесин. Бул логистикалык соода борборунун токтомун кайра баштан жокко чыгарып берсин. Биз ошону гана талап кылабыз. Эми биз Эмил Абдыкадыров агабызга кайрылат элек. Бул бывший политик Акаевдин убагында иштеген киши 10-15 жыл жатып жүрүп, мына эми частный компаниянын директору болуп чыга келди. Эми ошол убакта өкмөт ишинде иштеп жүргөндө ал киши Үсөн ошту берилип жатканда мына азыр эчтеке айта алган жок ал. Уже алар берилип кетти.
эми частный компаниянын директору болуп мына инвестор таптым деп Кытайдан бир жеке ишкер беришип келди. Биз буга ошол Эмил Абдыкадыров агабызга кайрылып элек, бул алдыда тартып аткан журналисттерге дагы айтат элек, ошол элдин сөзүн, карапайым ойлорун толук туура жеткириңиздер. Анткени кече биздин айылда кадимде жыйналыш болгон, ошону дагы элдин баары мындай биз каршыбыз деген жазууну баарын көрсөтүп туруп, анан эмди жагына кичине кыскартып жазгылар коюп турсуңар. Ошолорду туура так жазгыла, талмай жеткиргиле. Урматтуу журналисттер, биздин максатыбыз бир гана токтом жокко чыгарылсын, ал жер жайып бойдон калсын. Биздин жаштар азыр, биздин жаштар мына Кудайым буйрса азыр эң алдыңкы мамлекеттерде окуп жатат. Кудайым буйрса ошолой келип, ошол оромдойт мамлекеттер. Биз ошон үчүн азыркы өкмөттөгүчтөргө айтат элек, жаштар чыккыча жерди байлыкты тоолу ойдурбой жаш муундарга өткөрүп бергиле. Биз каршыбыз. Ак Мойын айыл өкмөтүнө келген өкүлгө сөз берели. Саламатсыздарбы? Ала тоолу мекендеген менин алтында болгон каркыраларым. Магистада деген нерсе бизге жарабайт. Кыргыз элинин баардык жердин баары менин жерим. Мен ушул алтында болгон жерибизди Кытайларга тепчетүүгө биздин укугубуз жок. Балда бала бакырабыз, ата-эне жерге жегибиз. Ата-мекенди коргоп, жерибизди, элибизди коргоп келген ушуга чейин биз дагы урпактарга татбакай, таза абасы менен, таза суусу менен биз да өткөрүп бергенге милдеттүүбүз туугандар. Алыстан келип атарыткан туугандарга дагы, жол карыткан туугандарга да чоң рахмат. Урматтуу туугандар, буга чейин дагы чоң жыйналыштар, ар бир айыл өкмөттөрдөн чоң эмелер, сессиялар өткөн. Мухаммед Калика Алгазиевке барып келишиптир. Мен өз көзүм менен көрүп, эметип келишиптир. Эми 10 минуттун аралыгында чечилет. Эми тынчтыкты сактап, туугандар, тынчтыкты сактайлы, ынтымакты сактайлы. Биздин Аббаш үйү деген эч качан пикетке чыккан эмес, эч качан жол тоскон эмес. Тоссок биз тетигип, баарын торгатты тоспокпуз. Биз ынтымактуу элдер эмес. Логистикага жол жок. Логистикага жол жок. Урматтуу туугандар, жанакы соцсетте террорист көргөзүп, эл бузар көргөзгөн биздин бир тууганыбыз Махмутов деген тууганыбыз өзүнүн оюн айтып, эл үчүн күйгөн азамат экенин айтып, эч кандай террорист, эч кандай эл бузар эмес экенин сиздердин астыңыздардан өтүнүп өзүнүн оюн айтып койгон алыстан келиптир. Ошол ойлонушуңар. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Ассаламу алейкум элим, журтум деген таза кандуу кыргыздар. Мен мынакей 31 күнкү кечиндегини көрдүңүздөр, 24-күндөгү күндөрү көрдүңүздөр. Мени УКМК чакырышып, болбогондордун баарын, суроолордун баарын беришип, ага көрсөтмө бересиң, буга көрсөтмө бересиң. Бирок мен мына монча элдин, монча мынакей Кыргыз Республикасынын элинин алдында айта алам. Мен өзүмө туруп бердим. Акырында мен айттым, кааласаңар атып салгыла. Мен пикиримден кайтпайм. Мен бул боюнча маалыматты мынакей мен бир тууган 2014-жылдан бери мынакей активист болуп чогуу жүргөн, бүгүнкүгө чейин бир митингтерге 10 сомго барган бала эмесмин. Бирөөдөн 10 сом алган эмесмин. 17 күнү кечинде эле 18 күнү кечинде ушул абышка мага звонок этип, Абдылгазиев буяка келип капсула салып атып, активист балдар корккондон мечиттерде түнөп жүрөт дегенден ошондон мен баштаган болчумун. Ким экен десем, Эмил Абдыкадыров дегенде мен сразу эстей калдым. Бул жерге келген азыр Максат Казакбаев. Ушул Эмил Абдыкадыровдун дачасы бар Байтикте. Ошол Максат Казакбаев өзүнүн дачасын арзан саткан. Айла жоктон. Анан
Раматлик Улан Егизбаев успейлик бегалыптыр тартканы бул киши жөнүндө. Бул киши мурда мэрияда иштеп кеткен. Бишкектеги мындай буруш суруштарды бүт сатып спорт сарайынын артындагы Кытайлар азыр иштеп жаткан кафедагы ошол киши менчикке чыгарып ошол Кытайларга саткан. Таластык туугандар мага мына чыгып айтышты группадан. Шайлоо учурунда трансформатор алып келип коюп, шайлоодон өтө албай кайра трансформаторлорун көтөрүп кеткен киши деп. Таластын айылынан буну кууп салганбыз деп. Калганын менин Facebook баракчамдан бул кишилер ким экен, булардын кландары ким экен, Ош базарынын эке арчаында 18А, 18Б үй ушундай эле 2-5 этаж үйдүн ортосундагы прилагач территория деп коет. Ушулар элдердин колунан 5 жыл, 7 жыл аренда төккөнмүн деп ошол жерде өздөрүнө кызыл китеп чыгарып алып, мынеке менин Facebook баракчамда калганын силер бул маалыматты биле аласыздар. Эми мен акыркы суранарым сиздерге бир ынтымакка келели. Мен өткөндө шаардык сот алдынан Жээнбековго кайрымдуу кылган болчумун. Президент Жээнбеков сиз келгенде коррупция менен күрөшөлөп келгенсиз деп. 28 февраль 5-күн экен. Мына ушунча элдин көзүнчө кааласа мен атып салсын, кааласа биширип жесин. Бул токтом 28 февраль 2020 жылы жокко чыкпаса, урматтуу тазаканды кыргыздар, түнү күнү ак үйдүн алдында Сооронбай Шариповичти жоопкерчиликке тартуу маселесине чакырып келетирем. Мен жер үчүн, эл үчүн, кан менен табылган жер үчүн туруп бергенге даярмын. Рахмат. Азыркы сөз Кара Суу айылынан өкүлү Жумал. Урматтуу биздин ат башы элинин тургундары, урматтуу калай калк журттун мекендештерин, бутуңардан тик туруп тикилерден ушу ат башы элинде калган жерин бербейби. Биз мынакей азыр алдыбыз элиге жетип быйкаяп канча жылдан бери төгөрөнү ак үйдүн астына революцияга чейин барып өлүмдөн качпай келгенбиз. Эми да өлүмдөн биз качпашыбыз керек. Себеби биздин нелere чөйрөлөрүбүз, элден күнү алардын жашаган суусубуз, тарыхта калган үй батасын бүт баары сакталбай болсун. Ошон үчүн баарыбыз бекем биздикте туралы ат башы эли таза үчүн, аккан сууну шараккан таза ээлет үчүн жүрөгүбүздөн таза бололу, коррупция дегенди жойолу. Өлгөнүбүздүн жатканыбыз серибиз Бишкекте карап турсак азыр баарыбыздын келеген жер $3000 экен. Туугандар, $3000 Бишкекке барып жатып атабыз, өлүбүз. Билмеген коррупцияны жообай жүрө берсек, мынакей 40 жылдан кийин карап турсаңар, биз ат башы эли келеген жер жок болобуз. Ошон үчүн биз бербейли. Манасты ынтымакты кошойду чакыралы, кошой тикеси менен тик турган, баарыбыз тик туралы. Рахмат, урматтуу мекендештер. Бул туугандарым, мына жерге келген ар бириңердин жүрөгүнөн азыр Кыргызстан деп ат башын жерде күйүп турат. Азыр могу жердегилердин баары өзүңөрдүн уюңуздарды айтканга балалап олтурасыңыздар. Бирок Данада суранып кеттим эле, ар бир айылдан бирден эле сүзбөйлү. Мына арт жакта турган туугандар, кечирип коюңуздар, сөз тийбей калса, анан биз ар кандай сөздөр менен айтып жатасыздар. Эле азыр мына сөздү Ильясов. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Негизги тема логистика болуп аткан соң башын логистикадан баштайм. Бизге логистиканын деле кереги жок экен, Кытайдын өзүнүн логистикасы бар экен, өзүңөр баарыңар көрдүңөр. Торгорттонор 150 километр жерде турат. Эми Топа деген жерде, эми дагы бир жолу жаңылышып, Орусиядан келиптир, араб келип бизге салып береткен десе, мейли Кытай салбаса араб салсын деп тура бербегиле, бизге кереги жок.
Bayır mesele. Hurmatlı tutanlar. Qaysı жерде болбосун баары эртеки күнү 20 жылдан кийин логистика турган соң Кытай биз бул жерге коридор өзүлөрү ачып алат. Торгорду тооппой калат да. Байыр маселе. Биздин Атбашынын жергиликтүү биздин Атбаш району дотацияда отурабыз. Өзүбүздүн эмес бюджети жетишсиз. Ушул Торгордтон канчалаган КАМАЗ өтөт. Бүт барын аттар печат басылган жабык. Торгордтон ишенмесеңер бар, карап көрүп эч ким текшербейт печат басылганды. Эмнеге десек печат басылганды текшерип өтөт деп. Ошол бүт аткан КАМАЗдардан түшкөн акча каяка кетет деп. Транспорт коммуникация министрлиги дейт. Бирок биздин бюджетке келбейт. Ошол логистиканын ордуна ошол өтүп аткан Торгордтон өтүп аткан КАМАЗдын акчалары Атбашынын бюджетине чүрүнсүн. Дагы бир маселе. Урматтуу bir тугандар, Аксай ар кайсы чочко чанаганда чамап түштү Аксайды. 3000 сомго лицензия алышат. 3000 сомго лицензия алып туруп, карышат. Алар спутниктен каратат, кайсы жерде 20 килограмм алтын, 30 килограмм алтын барбы. Андан кийин карышат, 3 айда кабышып туруп ошол алтынды алып кетет дагы. Эстеке жок экенбиз, пробага кастык деп кетип калып, жердин баары чочко чанагандай калып атабы. Туура, биздин Атбаш районунун мына турат администрацияда акимчилик ошол айылдын кайсы жерге тиешелүү болсо ошол айылдын элинин журтунун уруксаты жок, акимчиликтин уруксаты жок, ошондой жерлер берилбесин. Урматтуу туугандар, балык сууну көрүп атасыздар, балык сууда алтын чайкап атабы? Атбашыга бюджет түшүп атабы? Жок. Ошондуктан урматтуу туугандар, баарыбыз ынтымакта бололу, баарыңыздарды ынтымакка чакырам. Аны жалпы эл чечетти курутпайды. Баары ынтымакта бололу, баарыңыздарды биримдикке жана ынтымакка чакырам. Алло. Саламатсыздар, биздин Атбашы районунун жалпы эл журту. Мунун ичинен аталар, апалар биздин келечегибиз. Балдар. Мына бору чыр болуп мындай болуп атат. Бул жерде чечилет. Эч кандай 200 гектар эмес, 2 сантиметрде жер сатылбайт. Мына субада беребиз. Могу элдер ынтымак менен чечели, ынтымак менен чечилет уже. Аны бул биздин келечегибиз. Андай ачууга калдырбагыла, ушакка ишенбегиле. Ар ким эле ушак мына бул жерде мындай болот, ындызычы болсо, эл эч башка жер чечпейт бизде. Болгон кенеде, болгон эле 7 миллион калк экенбиз, балдар, алдыңа кетиңдер. Чыр кылбагыла ушу менен эметер да кеңешебиз. Бул жер чечилет, эч кандай сатылбайт. Жер сатылса эл сатылат. Эмнеге сатыласыңар? Сатылбайт. Иши калып жер келечегиңер кең болсун, балдар. Тилеген тилегиңерге жеткиле. Силер ушул жерде өсүп, өнүп, келечегиңер кең болсун. Бул жерде көп сөздү кайра кайталабайлы. Мына 70ке чыккан мага жердин кереги жок, балдарым үчүн келип отурам. Балдар, кыздар алдыңа кетейин. Туура түшүңүлөр, рахмат. Жериңер үчүн келип атасыңар. Бишкектен бери эч кандай сатылбайт. Саталбайбыз. Эчтеке да курдурбайбыз. Өзүбүзгө калат, каттырбайбыз, бербейбиз. Өзүбүздүн Атбашы районунун жери калат. Ачык айылдын өкмөтүнөн өкүлдөрү. Assalamu alaikum. Ардактуу Алтын Чөйшөк Атбашынын эр азаматтары. Аксакалдуу аталар, агылачак апалар. Урматтуу биздин Атбашынын тургундары. Биз бул жерде чогулуштан максат ушул мына бизге бир чекиге чыккан чыйкан болду. Ошон үчүн бүгүн Дүйнөгө түштүк, урматтуу Жакып айке. Биз келиштеги максат башынан сазиттеп, бул логистика борбордун башында эле түзүлүп аткан келишимден бала кеткен да, чынын айтканда. Туурабы элчи? Мына азыр биздин Эмин Абдыкадыров, биздин премьер ачык маалыматтардан туура эмес маалыматтарды бергендиктен бүгүнкү күндө мына ушул Атбашы эли ушул күнгө ушул бүгүнкү тынчтык митингине чыгып отурабыз. Себеп дегенде биздин Атбашы алтын бешигин түгөнбөстөгөй бешигин дейт. Биз бешигибизди Кытайларга эч качан ачпашыбыз керек туугандар. Ошон үчүн биздин Ача районунун эли 99%
karşımız logistika borbodu kararılı, Angliçanılı, başkası gelse daha karşımız деген biz bilen geldik. Biz karşıyız! Biz karşıyız! Haklısın yakınlaşacağız buna. Aslanım, çılık elciydim. Barımızda mına uşu yerge çoğulup atkanımızın bilene. Sebep uşu. Biz tilerge Kıtaylar gidiyoruz. Bravo. Aynen jurtu. Bizge yer yettirmek bir Kıtayga girgeliler. Ruhsat vermeydi. Barımız bir jakadan baş. Bir geldi. Hanım vermişim geldi. Ölsün gelip ayken geldim. Akmıştan geldim. Jakıp ayken birlikten geldi de ayrılatılım. Hayırlı aytıp kedetelim. Azırkı günümdük alıp atkan akçaga. Günümdük yaşap atkan yaşaosuna. Aldanbasa. Elдің көйгейіне қосылса деген тілегім бар. Тура болың. Тура бол. Сөзсізсіңдер. Елдің бізге жақсы өтілі. Дауылды айтар сөзсіңдер. Атпашыңызды бір өтіға жерін сатпаймыз. Сатпаймыз. Кейік ұрпақтарға біздің атауыз қандай өткөріп берсеңізге. Бізді кейік ұрпақтарымыз қосылды өткөріп берген әрекет қылады. Елің ұлтын. Бәріміз бірге олалы. İntibakta olalım. Kıtaylar gitmişpeyiz. Rahmet. Hürmetli tuğlanlar, at artıp gelgen aksakallarga da söz vermesek bolbet. Onlar Asılek Mehmet Akılov Sancılabor'un direktörü. Salamasızlar atbaşılık yerdeşlerim. Ben özüm atbaşılıkmın. Sancılabor'un direktörüyüm. Gesiyim boyunca injiner kartografım. Çegara işleri boyunca көп işledik biz. Goskartografiya предприятияда. Endi men sizlarga qisqacha biraz tarix boyunca aytib bereyim. Soyuz uchurunda Садоводничество и товарищеское огородничество деп сонундан Москвадан атайын постановление чыккан 30 жылдары. Кыргыздар мал багып элди эт менен камсыз кылат. Бийик тоолуу жерде жашайт. Ал эми түштүктүн элдери менен чектешкен. Өзбекстан, Тажикстан жер менен иштейт. Ошол элдерди жалпы эт менен багып аткан элдерди базарына помидорунан баштап чесногуна чейин өстүрүп берет деп ар кайсы участокторду бүгүнкү күндө алдырып ийдик. Ошол анклав участоктор Сох, Ворух, Шахмердан, Бүргөндү, мына ушул участоктор анклав. Мына бүгүн анклав деп вопрос көтөрүп атпайсыңарбы? Анклавды 49 жылга берип суроктор менен. Бирок ошол Тажикстан менен Өзбекстандын жери болуп турат да. Бизге ошол эртең керекпи? Кереги жок. Картабыз эртең күнү чаар болуп калат, Кыргызстандын картасычы. Бул Моңгол мамлекеттиги, бул Моңгол мамлекеттиги деп. Анан дагы бир нерсеси бар. 49 жылга кол койгон кишилердин баары көз сурамагыла. Ошол үчүн бул логистик центрга курулсын, мен каршы эмесмин. Толкуп жетпес. Торгарттан Наркы Кыргызстандын аркасына чейин туптура 12 километр жер бар. Ошонун ичине курулсын. Биздин коммерсанттар ушуга чейин келген. Тек каларсын, бизге кереги жок. Эч убакта бизге курулбасын. Курулбасын. Эгер курула турган болсо, Уртисанста курула турган болсо, эртең күнү. Курула турган окуйун. Эртең күнү саясат менен белгилендирип коет. Арпа менен аксайдан айрылабыз. Ошол керекпи бизге? Кереги жок. Ошондуктан сиздерге мен үндөө катары эмесмин. Биз өкмөткө аттан эмеспиз, каршы эмеспиз. Такыр. Өкмөт туура түшүнсүн. Ошон үчүн биз эч убакта неме кылбайбыз. Туура түшүп, ушул жерден баардык учурда бүт логистик центрге
Turganlar, narından gelgen apalardı sözünü bir koyunuzlar. Мен Нарышардың тұрғынымын. Мен Нарышардың тұрғыны. Біздің Атбашыда жананша жерді беріп атады деп атады. Қашан жерді атқан олар. Бұлға біз деген қаршымыз. Қаршымыз. Тоқтат, çık eski, toxtat. Давай, dur durma давай. Sen isteyeceksin. Жігіттер, Атбашыдар, ел атасар, бұл жер түйістік сақтайлы алттылар, Атсандар, Нұрық, өйдіктен ат, пәлеместар, çık eski, barak тұрат тұр. Жігіттер, çığa тұрғы анары. Altınlar, bari sürüyorlar burası, çıkartırlar davalarda. Milisalar tevlet otatta. Gitler, özü üstü sergenlerle otan, strestikler kelon. Sizler geldi, alar büyüyüce, çıkartırlar çem altınlar. Kako. Geç. Böyle geç. Jigitler. Jigitler. Bu yerde ulan olmaganı gelgen yer. Yerde. Özü üstün yerde. Özü üstü halka üstün gelgen elder. Çilçi olma, oturma. Atlarga 9 voltluq ele batır ekacete tuğulmay tuğulmaz. Jigitler, bundayda. Jigitler, hazır bizden bolsak anda degen bunu toktotuz gerek bolup kalat. Eldi günöz bolup kalat, toktotlayım altında. Atbaşının eli. Üstün saklaysınlar bu. Tıbaka gelele. Anda mitikli toktotuk arası. Atbaşının eli. Bırak kamera karap dursa oldu. Bu ayaktaki eldin bari. Bir söz söyleyin. Жастар, hazır buna miting toktotuğa tura geliyor da koyup durgulayım. O yerde kaçak kişinin elesini bağlasın. Jigitler, mındayda Atbaşının eli bir söz bilen aytkanda baykem o birlikte karışıdan karışı o yerdekilerdim bari karışı eşteke salıngan emi Atbaşının bu ayakta turgunları kim karışı degenler bir kollardı Senin oyuna karşı çıkmadan Jigitler, sizlerin aydan mol javılgan tatem koyup durgulan çattılar. De artak açanlar koyup durgulan desin. Mikrofon uygulay taktı. Atçanlar saktara. Atçan jigitler koyup durgulan.
Elçi kışlık için doktorluğa tura geliyorlar. İçine mamalar duvalar hazır. Mikrofon isteyenci. Duvatı alacak duvarlar. Erdekli günü bunlar verseniz. Uğran ekranına götürmez. Huzurlu bir elektrolara geçmesin. Logistika bomba kuruluşuna! Geldi bizge satılacak yer gelemez. Yer tutun o Aktaylı. Yer verilmez. Yer için lütfen değer mi? Yer biz için başımızda para var. Yer verilmesin. Alkatçanlar, bir tuğanlarım, elde köy etmekle bir yakta kıtay çok, calan kırgızlarımız. Hükümaklı saktaylı, bir ayın bir yurtmuz, Hükümak koyalım, bizden geçse geçirgile, hükümak kalayım. Hurmatlı tuğanlar! Mikrofon çok kalanda baylanıştı! Çok kalanda baylanıştı! Rezolüsyon okuyun! Jurnalistler şimdi Ankara tutsana ne var yine çalışıyor. Atbaşı elinin düğününün rezolüsyası! Atbaşı elinin düğününün rezolüsyası! Aktala ayıl ökmetünün 200 hektar yerin arız seskeveri Toktamı çokka çıkarılsın!
Narın Ses menen Nurustra kuruluş firmasının ortasında gelişim caraksız da tavılsın. Atbaşı rayonun aymağında bolucu uşul siyaklı işler, kembaylıklar eldir cihinde çekilsin. Elmine nesetleşmey, ösün bilen dikmenen buyruk çıkargan ayın hükümetinin başçısı Talat Bekstama konukka katı eskerti verilsin. Bugün eldir altında çıkıp söylegen at uğuldardı hukuk koku organları tarafından korkutu, ürkütü toktatılsın. Alardın istegen ayalların, kızların, baldarın kuğuntukta toktatılsın. Eğer usulü rezolüsyona makul desen ister, varız mı biz? Usul taraflar 2 Cuma'nın içinde 1. Mart Ekim'in 20'cılığı atkarılmasa realdo kadamlarga bararızdı. Bu kayrılı 17. fevral 20'cılığı eldikçiğinde kabul alındı. Yurttuğanlar, üşümenen, makul olsalar, mitingli cavığa ruhsat etmişler. Rezolüsyonu doktomun 25'ine çeyin kutuş. 25'ine çeyin eğer doktom, usul doktomlardı cergilikli birlik bizge yetkirmese değiştiği adamlarga biz dağı koşuyoruz. Biz kıymını üçünemez. Biz yerimiz için ağıyla ağlarız. Hakim geçsin be. En çok dem tıştık saktaylı. Altınlar tıştık saktalı. Usul doktorun cihiltiğine giyin Atbaş rayonuna kurultay ötkürüz. Aktivistler kurultay ötkürüz dağı değiştiği mekeme yetekçilerdi kurultay kazanamız. Ağa da aktifliği kaçışıp beni göstersin anamız. O elcörden tıştık saktaylı. Valdar. Yiğitler hem tıştık saktaylı. Негizgisi çeçilbeyt, bağırыстın oyun soşul, salınbay tayak. Biroq bize bir nerse bayankı barıp kelgen hakimdin tayaktan sesada uğup kelgen nersesin uqsak bolmok. Ağa ne dedi, bular ne dep çeşti? Endi mikrofon yok, alardın ünü mende jetkir albayt. Ayla yok. Bağlık baştan sasıçta uşu beylikten ketken bari. Buna ben bayağında aytkanda kızım көрсөткөн мага. Almaday başka bir ölüm deyt. Janagı bayk aytkандай bir Allah'dan gana korkan mençe. Buna janagı toktandı ben tokko tercerini aytayın. Suker sen dağı beylikten sözsün söyleme. Narcak bercak. Janagı çeçilgen toktandı bizke. Buna geçiktiribizden bir şey eldin aldığında cevap versin bari. Oşonu aytat azam bize. Versin oşonu. Biz oşonu aytat azam. Toktanma cevap versin de otam ben. Cevap verip erterek. Oşonu azı diyen ular çeçip kelgen oşonu uğuç gerek bolçu jigitler. Buna kayra yok. Eldin bari kayra ciybayız. Toktomdu çıkarmasa bundan da köp çoğulağız. Yoldu toskonga tuğra gele tandaçı. Yoldu oşunda tosağız. Ağa jetkirmey buturup versin. Oşon tamam. 25 fevralga çeyin çeçilip gelip diğer aylık hükümetini ötsün kayın aylık hükümetini. Boldu bölük talap yok. Anda biz tuştunuz. Eğer bol bulsa anda ikisi de toçura barak.
дағы. Ақылшылармен мектеп боламыз. Барыз, давай. Тұрыңыз ба? Ошо 25-іне чечіп берсін. Айданға бүгінгі күнаман болғойны дегенде, мына асырқы биліктеріңде қылып отыр. Қиратқан жоқ. Қиратты айтсыңыз. Ушу чешімді алған жерді сатқандардың мына мен 76 жылы 2 сентябрьда туылған жеріне кіре албай қалдым, ошаны көргенде же барғаны. Мына ошо сатқандар кусур урсун, элдин кусур урсун ошолорду. Мына ушундай айтамын. Урматтуу ат башы элимдер, урматтуу жакшы тургундар, мен силерге айтарым. Ушу ат башы тети Бишкектеги кенедей бир жер адамдын өлүгү $3000 жатат экен туугандар. Мен ошону көрүп алып жүрөгүм, зээним кейип келди ошо күнү. Ошону экинчи кимдер жасап атат? Жалаң депутаттар кылып атат. Жолдошбек Камчыбектин жерине алып барып, ошо жерге сөөгүмдү жашырып келдим мен. Ошо сөөгүмдү жашырып. Давай, тарагла. Тарагла давай. Биттик тарагла. Бегекке үйгө. Yapma boldu geçmeye bu. Yerimizde hiç çıkacağım vermeyiz, aylanayın diye vermeyiz. O yerine de koyun. Yerin satkan, iğnesi satkanla beraber yoğun kümelik uyutmasın şunu. Uyup koysun vermeyiz yerimizde. 49 saat kadar vermeyiz yerimizde. Uyup koyun bunu. Kırgızel, doğanlar. Kapkoç. Alustan teti kulanaktan geldik biz atayınca. Mına bu 49 yılda, Moğolcu'da turgan kim 49 yılda yaşaydı oşağa jetti. Ağa jetkençe 5 yılda markası basıp gelir. Jettiğin yerden Kıtay'a gider. Kıtay'a Kırgız Selçuk'ta kanı canı da koştu. Verilmeyecek. Ana olga hiç kanı yer verilmeyecek. Verilmeyecek. Karşımız. Kimse çalmasa gitsin. Tuğanlar 25'indeki tekrardan Abdülkadir elge gelsin de Кіздерге қой үстінде торғайды жұмыртқаларды өрет ал, біздікен үзіп қой болсын деп та қой. Кімді бұл интернетке кетіп қойы. Онлайн. Арын телевиден астында жарға тақап қойып. Жойсын құрмалаға елін іші қылмайды. Би жоғарғы жақтарға ше бейгізді. Мен досыма Thank you.
Gel moyaka bir görsün görürsün. Bizni başkanın ayılın артынан geldik. Жергиликтүү тургундар айылдын артынан келдик. Эсили бийлик айылгын элине билгизбей, тымызын, акчасын алып ошол жака курулуш баштай турган болсо, мына айыл полный кашык каныбыз калышак ошол жака барганга даярбыз мына. Керек болсо болгон жумуш жайлоо сусап, жайында босуп тикенге даярбыз биз керек болсо. Элдин артынан бул. Жалгыз кишиники эмес. Кашык каныбыз калышакты биз каршыбыз керек. Бийлик өсү келбесе, мына ат башын эли Кытайга каршы турганга даярбыз Biz Kıtaylardan bir yaranı girip bizim yer töleğenge hiç kaçan ruhsat vermeyiz. Manas atağız bir atın tuyağında yer getse ben Manas atın üstünde aytkan Manas'ın kitebini okusanlar dile oşunda turat. Kıtay gelse Törüne balta çappayı, törtülüğün çaşpayı, törüne kuduk kaspayı dep aytkan oşunda. Mana dese. Bir tönün terisinde yer surap Kıtaylar. 10 terini içketilip durup kança jerde alıp algan eken ilgeri. Hem hazır mına Karkıra büttü. Üsonguş büttü. Emin satılçı at başında ele jeri kaldı buna. Hem kayağısınız. Karşısınız. Өткөндө деген группаларга тараган атжандарды сатып алыптыр деп, могу атжандардын эч кимиси бир сом акча алган жок. Жер үчүн келип атат. Жерге күйгөн үчүн келип атат. Каршы. Эсли эми мындан кийин бизге алып келип токтомун көргөзсүн. Болду салынбайт деген токтомун. Ага чейин чыкканыбыз чыккан бул деген тетиги миңден эле бир кичинекей кучасы. Могу атчандар. Мындан да көбөйүп да келишет да. Анан эми ушунун массаны көрүп туруп анан билбейм анан бизге токтомун алып келип берсин аркасына ойнойт. Менин күйгөн жерим бул жерден 5-каналдын 5Ö деген передачаны көрдүм. Ошондо атбашылык бир журналист агайыбыз айтып атат. Бул мөөнөтсүз документ деп атат. Мөөнөтсүз деген үчө атбашы Кытайга берилди деген сөз. Туурабы? Мөөнөтсүз. Анын үчүн 30 жыл, эмне үчүн 10 жыл эмес, 49 жыл эмес. Бул мөөнөтсүз деп коюлду. Коюлган. Мөөнөтсүз деп. Деген Кытайдан карыз акча алган 49 жылда алган эмес. Анын неге ойлошкон эмес. А жер бергенде 49 жыл деп атышат. Биз каршыбыз. Мен да айтайын. Байке тарткос. Кайратың зоону бузса да, кашыгың көлдү сузса да, оозуңан чыккан сөзүңө зоогуланып учса да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Эгер элдин талабы аткарылбаса, кожо жаш кийиктерди аткандай биз да атышканга даярбыз.
Kırgız biyligi dayını yok. O eştike dayın ötü yok bir. Hiç kimge belgisiz. Uşunakinde proyektin ap gelvetat. Tuman. Bul toğluk jigitler. Toğluk el. Tumanda ne olur bilet. Tumanda adaşsan anga düşösün. Açkadan uçup ölösün. Bizge oşol tumanda bir çiğir yol, bir dangır yol götürsün aman kalasın. Asır Kırgız elinde çiğir yol var, dangır yol var. Bul degen ata-babalar taştap ketken ata-babalar uşunaki yeringdi sakta degen sözü var. Yeribizdi satmayız. Yeribizdi saktayız. Atalardır burası var. Kırgız Respublikası'nın gemini var. Akman gülü askaz olur talalar. Elimizin dağılır dağılır. Sansız kırım alan doğrusun derken sakla geldi. Bizimizin atalar. Vermeyiz. 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 Bugün Atbaşı rayonu boyunca bir de ayıldan kişi kalgan çok. Uşu yerimizni bermeymiz. Elimiz üçün dep kelgen eldi rayonduk hakimçilikte bir de mikrofon çok eken bir dağı mınday şart түсүп bergen çok bizge. İşte sivet döçürüp saldı. Eldin ünün hukkan bir birlik var mı? Eğer 25 leçeyin gütövüz bol boğday bolsa biz yerimiz üçün ikisinde ağlamız atmaz. Biz akça alıp yol bolsa akçaga satılıp kelgen el emes. Özümüz çın dilimizden büyük, çın yerimiz üçün gelip atağız. Yerimiz üçün gelip atağız. Erten günkü boğreti balamız üçün, leveremiz üçün gelip atat. Usul militçe kadar gerek bala. Militçe kadar yer gerek. Üç kısmetlerine de gerek. Oşolordun da balası var. Oşolordun da atası var. Oşolordun da enesi var. Oşolordun ata babasının söğü koyulgan üç yer. Iyik yer. Iyik yer. Kim bir öğret? Buna bu birlikte, birlik. Eldin sözün 20 kişi, 30 kişi. Bunlar akşaminen gel atattık. Yok, akşaminen gelgen yer yok. Büt var usul, üstüminen gel atat. Birlikte işlemeyiz. Vermeyiz. 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 Hiç kaçan vermeyiz. Hiç kaçan. Saklayandık septen. Suyla dişlerde. Yesen budan. Korkut ürkütüp olmadan. Saklayandık seplerden. Facebook'tan, Whatsapp'tan tuttuğunda karşı çıkanlardı. Yesen budan bir yaktan salıp korkutuyorlar. Oşonday korkutkan kişiler elge cavıp çıkkıra çoğukarım. Onday kılıp otattı. Korkma oraya çıkacak. El var. Birine biz korkutkan birine biz dövemiyiz biz. Senin gayra toluktaylı satmay. Toluktaylı gayra. Kulağından. Korkuttu yürütüyor karşı çıkalım var ustay. Ana ne operatörler? O yakta mantaştap santaştağandın gereği yok. Bir kandaş sınırsa o şovaydan çıkarma. Mantaş olmasın. Burada din astadını kıravaysan kıskartıp koydu. Hep öyle. Bir özüret. Bugünkü çoğunuzda getirin kalmaylı. Durun! At başını elim. Burakçıya çıkan emez. Yeriniz düvertap Turkalmaylı. Oyun oldu. Kuralım oldu. Direkt Burakçıya çıkanlarıyla. Parlamentlik şayloo baştalganda, prezidentlik şayloo baştalganda eldin bari göre Çeşmeöy'ün aylan. Kaçan so Çeşmeöy'ün erten günü Kıtaylar. Kıtaylarga töletmeyiz biz. Bir şeyden aytıp kelсе, bunda aytkanda bir şeyden en salmaktуу иши bu. Ошо этабыз бар.
Bu yerde Çeşitli mazarımız var bu yerde. Aynen Kırgız elin o büyük kulu yerimiz. Açık ayında bu. Tam da Akbaş yolun içinde büyük var. Jakstakay. Yaşap gelgenimiz. Yemlerçi olsa dahi özüz bakıp gelgenimiz. Sütümüz satarız, malımız satarız. Bu hiç kışan büyük kulu yerimiz. Akbaş'ın elini tırçına koyup koysa olmak. Gönülle birlikte bu kuralını Biz kullanmak 40 kadar gradus soğukta dahi miting kılıp çıkan emesiz bu kaçayın. Her kim özünün arabasını sürüp duruyor. O şeyde Kıtayların gereği yok bizge. Özüz malus men özüz cansok dostu kılaveriz. Buna çeyin Akbaş eli. Birlikte varıp canlı bombay. Su kapta deme kapta deyip jardan suragan emes biz. Birlik bizge eşlik edilgan emes. Bir sonuna gelemez mi sen jaşon boңdo dep. Dagılı özüz jaşayın. Dejurlarda. İstemegen dengelisine köket koydular. Dejurlar. Uşaktan da kaç. Hey beni bas. Elge kıyamet kılan hakimin ne gereği var? Elge kıyamet kılan hakimin gereği yok. Eliniz attın, ceriniz attın. Hakim geç. Hakim çıktı aldığında. Antam arasında. İsmail ağa değil. İsmail ağa değil ya. 3 gün 4 gün bir şey var mı İsmail ağa orası ya? Kaç litre bilmiyorum ben. Ya. Hurmatlı telegrafçılar, ışınım ben elimsizlik almam.
Durak durumuna anne isteyenlerinde tutma. Evet. Çok kırmızı son bizde fayda yok aslında. Öz üstüne. Oldu demek. Oldu,